Досторум, Кара Балтадан келатам. Бишкекти көздөй. Ойлоп койдум ушу кыргыздарга, кыргызстандыктарга жол жаза албай эле коюш керек окшойт, өнүкпөй эле коюшубуз керек окшойт депчи. Жол сон болуп жаза алып калыптыр. 60 менен айдайт кезиң бүт эле жеринечи, населенный пункт экенде, бүт эле пешоход олтура, светофор. Мына ушундай жерден тапитеп айдап атышат катуу. 60 менен кетип баратсаң, фун өтүп кетет. 100 менен 100дөн деле ашып өтүп атышат окшойт, 80-90 мененчи. Жанып талашып, артынан келип маргайт этип. Кудай деле сактанганды сактайт экен да. Дарыдалаңда эле айдай бер, анан бир күнү Кудай сактасын, кырсыктайсың, ызычу, канча кишинин өмүрүн аласың. Мына бир чоң имамдан уктум эле. Мо эрежени сакташ мусулмандаргачы важип экен да, важип. Сакташыбыз керек экен биз. 60 деген жерден дейт, 80-90 менен кетип барат, бирөөнү өлтүрүп алсаң дейт. Кырсык да, мейлем кырсыктап атпайсызбы? Бирок ошону атайын ошо кишини өлтүрдү деген жаза жазылат экен, элестетиңиз? Ошо кишини намаз окуганын канча күнөө, орозо кармабаганын канча күнөө, ушактаганын канча күнөө, жакшылыкка чакыр жамандыктан кайтарбаганын канча күнөө. Анан ошонун баарынан үстүнө аз келгенсип, дагы атайын өлтүрдү деген күнөө жазылып атат да, элестетиңиз? Ошон үчүн мен чакырат элем, акырын айдайлы, жол жазалды деп эле дардалаңдай бербейчи. Жарашпайт экен бизге. Өткөндө Максат ажыга бирөө суроо берди. Ушундай лежащий полицейскийлер көп болуп кетти. Ана ошого андай карайсыз деп жана Максат ажы. Эми жакшы эле карайм, эми азыр биз коопсуздукта, биз көп катуу айдап, ошон үчүн коюп атышат да деп мен айткым келди да. Ал аз ошол депчи, ошо лежащийлер аз. Ошо 10 эсе көбөйүш керек депчи. Ама сафаричилер деле ызылдап атышпайбы? Трехножка деген болбойт, анан незаконно, анан гаилер деген дислокациясын сурап эле тякпакчы. 100 метр сайын коюш керек экен, гаини дагы, трехножкасын дагы 100 метр сайын. Трассаларга лежащий коюп салса экен дейткенсиң да. Канча мына пешеходдор өтүп атты тияктан. Кой берейин деген киши жок да, эмнеге? Баарысы эле катуу айдап барабыз, катуу айдап. Жана бир пешеход дагы жаш, Кудай ошо акырын айдап келди, бир пешеход эже балдары менен чыга калды. Акырын айдап келаткан үчүн мындай токтоп эметтим да. Мен да ошол жерден катуу айдап баратсам, ошол эженин баласы менен сүзүп алсам, эмне болот эле, элестетиңиз? Андай случайлар канча, мына күнүгө канча болуп атат, мына интернетке кирсең эле так ызычу. Ошон үчүн кой, антпей мына акырын айдайлы, дардалаңдабай. Манча-манча камериң бар экен, быйымың бар экен, дагы эмне машинаң бар иши анан дардалаңдап эле тапитет бербей. Анан мо эме деп коем, челлендж деп коем, жана бирденкени айтып, анан элдер ошону кылса дейт го. Мен деле интернетти көп түшүнбөйт экенмин. Мен шолуп болгондой айтам, видеону киргизип коем болду да, анан кайра аны көрүп, комментарийлерине да жооп бергенге да вактым жок негизичи. Анча-мынчасына эле жооп берипке да кирип калып жооп бербесем. Анан жана челлендж деп коет окшойт, по-моему, бирденкени айтат, анан башкалар да кылат деген сыяктуучу. Ушундай челлендж жарыялайм да сиздерге. Мо левый полосада кетип баратпайсызбы? Азырында мен правый полосада кетип баратам да. Мондайчы, правый полоса. Эми левый полосадан дагы мисалы үчүн населенный пункттан 60 да, мисалы 40 деген жер бар, 60 деген жер, 50 деген жер бар. Ошондой жеринен ошондой айдайлы. 60 деген жерин алып, артынан келип миң маргайт этсин, сигналит этсин, качпа башы, жол бербе да. 60 менен айда. Анын да жаман көз карашы менен карап, мындай эметип кетет го, типа. Эмне деген соң мындай подрезать этип, мындайчы. Десе дей берсин. Бирдемесин ачып, эмне десе, эмне деп кой кайрачы. Өзү 60 деген жерден 80-100 менен айдап, мисалы үчүн кыйратып анын тим эле аябай укмуш бир иш кылып аткансып, же катуу айдаганына мактанып аткансып айтчы. Ушундай челлендж жарыялайм, ушу видеону башкаларга жөнөткүлө уксун элдер. Ушундай челлендж кылалы бүт Кыргызстан боюнча. Левый полосага чоп, 90 деген жерден, мисалы үчүн трассада 90 го. Макул 10 эме разрешен, 99га чейин айдасаң болот. Ошо менен айда 90-95 менен. Артынан келип маргайт этсем, 120-150 менен келатыпчы. Качып бербе. Кандай кетип баратсаң, смело ошондой айда да. Населенный пункттан тим более 60-50-40 менен кетип баратасың, кандай правила билесиң эрежени. Ошондой айда да, вообще грамм качпа. Мен да ошентем, Кудай буйрса. Кыргыздарга билбейм, жакшы айтып мындай, мындай кылалы, болбойт экен деген сайындай. Наоборот, күчөйбүзбү билбейм. Ушундай эле мындай катуу айтып эле, анан ушундай эле монто эле үйрөтүш керек окшойт. Левый полосага чоп, 60 деген 60 менен айдап элечи. Мен башында кыжалат болуп жүрчүмүн, кой мен качып коеюн, оңго качып коеюн, артта шашып келатса керек деп элем, качып берип эле, жол берип эле ушинтип жүрчүмүн да. Ойлоп көрсөм мен фураларда жаман катуу айдашат экен.
ушул именно ушул трассаданчы мен 60 мен кетип баратсаң ами таяктан коркутуп жүрөгүң чөктү антип вагондо онтат депчи. Мисалы үчүн ушу Дреске бирөө пешоход чыга калса же бир машина мактанда көп машиналар мында бурулат экен. Оңго кирип солго кирип дегендейчи населен пунктта бүт эле Кара Балтага чейин эле мен 60 мен бар 60 мен кеттим да. Анан бирөө чыга калса фура эмне кантип токтойт мисалы үчүн элестет Дреске тонумуз биз айланып кетет болуш керек экен. Канча кишинин өмүрүн мына мондай эмелер жанагы бензовоздор бензин ташыгандарчы жарылчу болсо эмне болот канча адам. Жанагындай челлендж кылалы 60 60 болду 60 мен айда качпа баша эч жака.